Бүгүнкү күнгө саат 15:00 карата Кыргызстанда коронавирус инфекциясын жуктурган 2 жаңы учур катталды. Бирөөсү 1960-жылы туулган эркек киши, Бишкек шаарынын тургуну. Ал илдет жуктурган жаран менен байланышта болгон. Бирөөсү 1985-жылы туулган эркек киши, Чүй облусунун Москва районунда Дубайдан келген. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча коронавирусын жуктурган 44 учур аныкталды. Алардын ичинен Ош облусунда 20 учур, Жалал Абад облусунда 19, Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 1, Баткен облусунда 1 учур. Бүгүн саат 8:00 баштап 2020-жылдын 15-апрелине саат 8:00 чейин өзгөчө абал киргизилди. Мындай жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Жарлыкка ылайык Бишкек шаарында, Ош облусунун Ош шаарында, Ноокат, Кара Суу райондорунда жана Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарында, Сузак району аймагында өзгөчө абал киргизилет. Мындай аракет коронавирустун жайылышын алдын алуу максатын көздөйт. Өзгөчө абал киргизилген аймактагы жарандар күндүзү саат 7:00 20:00 чейин төмөндөгү 3 себеп боюнча гана көчөгө чыгалат. Дүкөндөн азык-түлүк сатып алууга, дарыканадан дары-дармек сатып алууга, дарыгерге дарылоо процедураларына барууга. Өзгөчө абал режими мезгилинде ишке тартылган кызматкерлер үчүн гана чектөө жайылбайт. Тажикстанда Нооруз майрамы мурдагыдай эле масштабтуу белгиленди. Коңшу өлкөдө ири мамлекеттик иш-чаралар, спорттук мелдештер жана оюн зооктор өткөрүлүп жатат. Жарандар үйлөргө, коомдук жайларга чогулуп, чогуу сүмөлөк кайнатып, майрамдашууда. Жабылган мечиттер кайрадан ачылды. Коомдук жайларда эч кандай чектөөлөр киргизилген жок. Акыркы маалыматтарга караганда, коронавирус дүйнөнүн 196 өлкөсүндө катталды. Бирок коңшу Тажикстанда COVID-19 илдетине чалдыккандар жок. Жайкы Олимпиада оюндары 1 жылга жылдырылды. Бул тууралуу РИА Новости Токионун губернаторуна шилтеме берип жазды. Тарыхта биринчи ирет ири спорттук иш-чаранын мөөнөтү өзгөрмөй болду. Буга чейин Австралия, Канада жана Улуу Британия быйыл Олимпиадага катышпай турганын жарыялаган. Олимпиада оюндары июль-августка белгиленген. Ага катышууга жолдомону 5 кыргызстандык спортчу утуп алган.